Саламатсыздарбы, кадырман кыргыз калкым. Бүгүн биз Чүй облусуна караштуу Сокулук районунун Жыламыш жайлоосуна конокко келип турган чагыбыз. Бул жердеги жайлоонун кооздугун сөз менен айтып жеткизүүгө болбойт. Ошол эле таза аба, көпкө кишибер жана ошондой эле шаркырап аккан суу. Анан мына минтип 4 түлүк малдын жайлоонун боруна жайылып жүргөнү өзүнчө бир керемет эмеспи? Кыргыз баласы дал ушул малды багып дагы өзүнчө бир ырахат алат экен. Дегеним бүгүн дал ушул 4 түлүк малдын бири болгон асыл тукум уйларды баккандагы азаматтар туурасында кеп кылмакчыбыз. Анда эмесе кеттик анда. Каныбек Базаркулов Сокулук районунун Белек кыштагынын тургуну. Бала чагы дал ушул тоо этегинде жайгашкан айылды өтүп, мал жанды сүйүп өскөн. Кезинде кыргыздын 4 түлүк малынын бардык түрүн багып көргөн. Ар биринин өзүнчө түйшүгү болорун айткан маектешим. Уй багуу да оңой олтоң эле иш эмес экендигин жашырбайт. Алгач уй багып баштаганда тоют жемдерин туура эмес берип, азабын тарткан күндөрү болгон. Анын үстүндө жаздан кышка чейинки аралыкта митип, тоо аралап мал багуу деле чоң түйшүк. Бир эле күндө жаан жаап, карга айланып, кайра ачылып, таңдан кечке чейинки аралыкта эле 4 мезгилди көз алдыңа тартып өтөт дейт. Уй тармагына кызыкканым мындан да чоң фермерлер менен аралашып көрүп, бизнесин көрүп, канча доход, кандай болот, ошолорду көрүп, туурап ушу ишти кылып көрдүм баштап. Баштап атканыма 4 жылдан ашты. Бул уйду деле кармаш деле аябай деле жеңил деп деле айта албайм. Булардын деле маселеси көп. Корму, чөпү, буларды ар бирөөнө караш керек. Караса болот, карабаса көп деле жакшы болбойт да. Чыдамкайлык керек. Эң негизгиси чыдаш керек да. Жаңы башталып атканда аябай эле кыйынчылыктар көп болду. Андан кийин күндөр өткөн сайын опыттарды набирать этип, бөлөк фермерлер менен барып, алардан совет алып, ошентип баштадык. Азыркы болсо убакытта азыр анча деле кыйынчылык жок. Анткени малдын көзүн билип алдык, көрүп. Ошо. Кандай кыйынчылыктар болду? Биринчи кыйынчылыктар кармаганды, малды туура кормитеч керек, туура убагында сааш керек. Малчыларга да үйрөтүш керек, кандай кылышты, эмне кылышты. Учурда бул жайда жалпысынан Алато породасындагы 20 уй жана 19-кылымдан бери белгилүү болгон Шотландия өлкөсүнөн таралган Ангус породаларындагы букалар багылат. Негизинен Кыргызстанда уй асылдандыруу жана колдон уруктандыруу станцияларында Алато уйларынын тукумун алуу үчүн Алато породасындагы букалар пайдаланылат. Ал эми бул жай алардан өзгөчөлөнүп, Ангус букалар менен уруктандырып келишет. Мындай аракеттер азырынча тажрыйба түрүндө гана жүрүп жаткан маалы. Букалар эттүү, сөк саактуу келгендиктен натыйжасы мыкты болорунан фермердин үмүтү чоң. Биз барган маалда Ангус букаларынын өрлөп кеткендигине байланыштуу аларды жакындан көрүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Анын үстүндө 1 тоннага чейинки эт берүүгө жөнтөмдүү делген Ангус букалары тоону, муздак абаны сүйүшөт дейт. Мындан улам бул жайга көпкө кармалбайт. Жаздын ортолору менен эле өргө айдалып, агүзгө маал бука багууну каалагандарга дөңнөн сатылат. Баасы орточо эсеп менен алганда 80 000 сомдон жогору. Алар эт тармагында букалар чоң келет. Эт тармагында породистый, мүйүзү жок, башы чоң, мындай эт тармагында букалар. Алардын кармаш деле өтө деле кыйынчылыгы жок. Алар деле биздин климатка жакшы экен, тоо тармактарга. Азыр ошо тоо тармактарында жайылып жүрүшөт. Андай деле кыйынчылыктар жок. Уйлар менен чогулгондо ал букаларды өзүнчө жүрүш керек. Уйлардын жанында жүрсө оттошпой эле, өстөрүнөн бири-бирин кубалап эле, жүдөтүшүп эле бир эмет, ошон үчүн тоого айдап жүрөбүз өзүнчө. Булардын музоолору тууралуу бул уйларды биз көбүнчө осмнение кылабыз. Уруктарын болсо врачтар, вет врачтар менен эметип договор түзүп, уруктарды болсо Ангус породада уруктар. Булардын балдарын Алатоский породадан ушу Ангустардан Ангус породасынан качырып, ушу Ангус букаларын алып атабыз азыр. Булардын музоосу 20 миңден өдө. Алато породасыныкы. Уйлар болсо 100, 80, 90 дон баасы сүйлөшкөнгө жараша.
Букалардыкы болсо көлөмүнө жараша болот. 3 жаштык букалар болсо 150 миңге чейин эң чоң букалар. Андан ылдый болот. Эң средний 80ден өдө болот. 80ден өдө. А мына бул сиз көрүп жаткан уйлар ала тоо породалары. Коомчулукта бул уйлар эт жана сүт алуу багытында багылып келет. Мындай породадагы уйлар Швец жана Кострома породасындагы уйлар менен аргындаштырылып, Кыргызстан менен Казакстан Республикасынын асыл тукум уй өстүрүүчү чарбаларында чыгарылып келген. 1950-жылы бул уйларга ала тоо породасы ысымы ыйгарылып, расмий түрдө бекитилген. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бул породадагы уйларды сүйүү өстүрүп келе жаткан фермерлер да жок эмес. Алардын бири Базаркулов айтымында бул уйларды базардан оңой эле таап сатып ала койгон эмес. Көпчүлүгүн республикабыздын айыл аймактарын түрө кыдырып таап келген. Бул ала тоо породасы биздин климатка эң жакшы экен. Тоолуу районго үй шартына кармаганга бизге ыңгайлуу болуп атат. Ала тоо породасын мен илгерки плем завод бар болчу Стрельниковада. Ошол жактан алдым көбүнчөсүн. Ошол жактан илгери көп тараптыр ала тоо породасы. Ошол тараптардан алдым. Бул уйлар айтып кетсек, беркинде Швиц, Галштин уйлардан эч кандай деле айырмасы жок сүт жагынан. Корму болсо өзүңүздөр көрүп атасыз, тоолуу аймактарда эле жайып атабыз. Азыркы маалда корм деле көп бербейбиз. В основном ушу жайыт деле жайылат. 17 уйдан баштап көрдүм алып. Баалар ар кандай болду. Базардан алып көрдүм. Базардыкынан эми ар кандай болот. Кээ бирде жакшы болуп калат, кээ бирде начар болуп калат. Андан кийин базардан алган уйлардын баары эле ойдогудай болгон жок. Андан кийин үйлөрдөн издеп, в основном ала тоо породасын издедим. Андан кийин ушу ар кайсы региондорго барып атып, ушу издеп ар кайсы жерлерден алып келдим, толтурдум ушу уйларды алып келип. Көбүнчө Стрельниктен алып келдим. Арашан айылынан. Тоо, тала шарттарына көнүккөн сүттүү, эттүү бул уйлардын өңү күрөң, агыш, денеси чымыр, башы чоң, кең көкүрөк, желини тегерек, эмчеги узун келет. Боюнун узундугу 129 сантиметрге чейин жетет. Ал эми бутунун жоондугу 20 сантиметрди түзүп, башка породадагы уйлардан өзгөчөлөнүп, олбурлуу, сырткы келбети келишимдүү болот. Бул уйлардын айырмасы, ала тооский породанын айырмасы өңдөрү ушундай сулуу келишет. Кулактары чоң, анан өтө бийик, өтө жапыс болбойт, ушундай средний уйлар болот ала тоо породасы. Мындайдан карап көрсөңүз, ушу биздин климатка аябай жакшы, тоого жакшы жүрүшөт. Капризный эмес. Анан ушу колдон келишинче ушу ала тоо породасын көбөйткөнгө аракет кылып атам, мындан да дальше жакшы уйлар да булар. Уйлар күнүнө жок эле дегенде 25 литрге жакын сүт берет. Бардыгы 2, айрым учурда 3 маал атайын аппарат менен саалат да сүт азыктарын иштеп чыгаруучу заводдорго жөнөтүлөт. Да ушул жаатта ишкерде бир канча көйгөйлөр жаралып келет. Сүттү болсо заводко өткөзөбүз. Заводдун баасы азыр арзан болуп атат, сүт аябай эле азыр түшүрүп салды сүттү. Мисалы сүттү деле алып сүт менен заниматься эткен деле кыйын аябай эле. Сүт маселесин өкмөт көтөрүп берсе, бизге окшогон фермерлер, дыйкан чарбалар баары тең элдин баары эле ушу сүт менен эле жашашат көп эле, айыл чарбасы ичи. Ошо сүт маселесин чечип берсе жакшы болот эле. Азыр заводдун заводду алганы принимать эткени 21 сом 1 литри. Айыл ичинде алышат сүтчүлөргө, айыл ичине 18 сомдон. Бизге айыл ичинен сүттү сдавать эткен выгодасы жок болуп атат, асыраак болуп атат. Ошон үчүн биз прямой эле заводко өткөзгөн выгодный болуп атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 770 миң саан уйлар бар. Алардын көпчүлүгү Чүй, Ысык көл жана Талас областарында багылып келет. Ар бир фермердин ую ар башка породада, ошого жараша артыкчылыктары да бар. Маселен, ала тоо уйларынын сүтү башка уйлардын сүтүнө караганда майлуу келип, майлуулугу 3,8, 3,9%. Айрымдарыныкы 5%га чейин жетет. Мен бул уйлардын сүтүнүн майлуулугу боюнча заводдон текшергенде 3,8, 3,9, 4ко чейин барат.
уйдун майлуулугу, сүтүн жыры 4кө чейин бул уйларды жакшы. В основном садикада өткөзүп беребиз. Садикада алышат домашний сүт деп. Мисалы заводко өткөзсөк дагы мен анча берки элдикинде чогултуп өткөзбөй, өзүмдүкүн өткөзгөн үчүн алар болсо өзүнчө заводдон өзүнчө куюп алып, бутылкаларга куюп, бөлөкчө кылып сатышат да. Ала тоо уйларын эт багытында да бага өстүргөндөр арбын. Сөөгү өтө чоң эмес болгондуктан бул уйлардын эти көбүрөөк болуп, даамы башка породадагы уйлардыкынан айырмаланбайт. Бул уйлардын эт багытында болгондо булар өтө сөөктүү, чоң эмес, средний уйлар. Анан жоон келишет, эт багыты аябай эле жакшы. Этин деле өткөзгөндө ар бир уйдан мисалы 500 килограммдан ылдый болот уйлар. 400, 350, 500, 600 килограммга чейин уйдун салмагына жараша. Фермердин айтымында уй жаныбарын көбөйтүүгө мамлекет тарабынан колдоо керек. Учурда СССР убагындагыдай заводдор жок болгондугуна байланыштуу сүт азыктары, эти, териси анчейин деле бааланбай бара жатат. Эгерде дал ушул терилерин иштетүүчү булгаруу заводдору курулганда, калк жумуш орундуктары менен камсыз болуп, айышкерлер өздүк продукциясын өткөрүүдө маселе жаралбайт эле дейт. Мун терилери азыркы учурда баа деле болбой калды уйдун терилери. Мурунку уйда мисалы бир уйдун териси 1000 сомго чейин барчы, азыркы убакта азыр 100 сомго да 100 сом болуп калды азыр. Териси көп бааланбай калды азыр. Мамлекет бизге ушундай чоң заводдорду куруп берип, сбытыбызды жакшы принимать этип, эметип турса эле айыл чарбасы, эл дыйкандар бат эле бутуна туруп кетмек деп ойлойм. Анткени азыр бизде сбыт аябай эле начар болуп атат. Сүттүн баасы ылдый. Азыр агып аткан суудан 1 литр сүт азыр 1 литр суунун баасына да жетпей калды азыр. Ала тоо уйларынын башка уйлардан дагы бир өзгөчөлүгү. Ооруга туруктуу келип, көп деле илдетке чалдыга бербейт. Алдын алуу максатында ветеринария жана фитосанитария тармагынан уйларда көбүрөөк кездешүүчү 9 илдетке каршы эмдөөчү каражаттар мал докторлорго бекер берилет. Бирок ветеринардын кызматына мал ээси төлөйт. Бирдиктүү баа коюлган эмес. Ошондуктан мал доктор аймактын социалдык абалына жараша ар кандай сумманы алат. Мисалы, бул баа чүйдө 30-50 сомдун тегерегинде. Бирок каарманыбыз уйларды кези келгенде өзү деле даарылап койгон учурлары көп болот. Себеби мал доктор айылдан жайлоого келгенче көп убакыт талап кылынат. Айрым илдеттер дароо кам көрүүнү талап кылат. Эми уйлар ооруп калган убактарда ветеринарыбыз бар, ветеринар чакырабыз. Если жеңил оору болсо өзүм эле уколдорун атып эле өзүбүз эле карайбыз. Ооруган учурлар деле көп деле кездешпейт, анткени убагында уколун атып турабыз, дарысын берип турабыз. Убактысы менен кылып турабыз баарын тең. Эми бул укол сайылган торпокторду да сайылып турат, балдарына да укол. Анткени яшур бар, сибирка бар, карасан деген оору бар. Ошонун бар оорубаш үчүн алдын ала прививкаларын, уколдорун сайып турабыз. Эми бул уйлардын оорусунун коркунучу булар биртүсүлөс болуп ооруп калышы мүмкүн уйлар. Биртүсүлөс болгондо мунун сүтүн ичкенге, сдавать эткенге болбойт. Ошон үчүн ветеринарлар ай сайын справка берип турат. Канын текшерет 1 жылда 2 жолу. Тазабы, таза эмеспи? Ал справканы биз алып туруп заводко өткөзүп турабыз. Мына уйлардын оорусу жок, каны таза, биртүсүлөс эмес деп. Уйлардын сүттүү жана эттүү болуусу үчүн аларга жакшы шарт керек. Мындан улам уйлар жайкысын жаан-чачынга жана аптаптуу ысыкка ылайыкташкан мына бул сарайда кармалат. Уй баласы үчүн эми шарттарды аябай эле жакшы кылыш керек. Алды кургак болуш керек, жаткан жери жылуу болуш керек. Сан уйлардын негизи кышкы маалында жылуу сарай керек. Жылуу болсо сүтү да жакшы болот да, үшүбөй. Жылуу туруш керек булар. Биз азыркы убакытта ушу жай мезгилинде ушу салкын мунун ичи бардык жагынан шамал кирип чыгып турат, үстүнө жамгыр тийбейт. Кечкисин ушу жерге эле байланып ушу жерден салат. Анан эртеңкисин ушу жерден чыгарып жиберебиз. Жайкы эмеси ушу навес алдында кармайбыз. Салкын жакшы да. Алды кургак ушундай. Кыктын үстүнө жатышат. Кышкысын аба ырайы муздак болгон маалда атайын жылуу жайга багуу талап кылайык. Антпесе уйлардын сүтү кескин азайып, желиндери да чоочуп калуусу мүмкүн. Андыктан фермер уйларды суук түшөөрү менен Белек айылындагы өзү турган үйдөгү сарайына алып келип кам көрө баштайт.
Уйларды ушу кышкысын ушу жерге алып келем. Үйдүн жанында сарай жылуу, кышкысын ушу жерде болушат уйлар. Жылуу жумшак. Биягына да байланат, биягына да байланат. Ортолуу аралыктары 1 метр, 1,5 метрден байланылат. Ошондо биягына 30, биягына 30 метр, же болбосо 20-20дан 40 башпатат дейбиз. Кышкысы корунум бар ушул жерден эле берилет. Ортосу менен ташка менен сүйрөп, биягынан салып, жомун, жармасын, суусун, чөбүн баары эле ушул жерде уйлар. Анан кийин кышында 1-2 саат күнүгө прогулкасы бар. Сыртта прогулкага чыгып турушат. Кышкы күнү ушул жерде жаз болсо жайлоого чыгып кетебиз, жаз келери менен. Күзүндө кайра бияка келип ушул жерде кармайм. Бул ичинде электр энергиянын баары кирилген, анткени бул уйлардын баары дойный аппарат менен салат. Караңгыда свет жарыктыгы бүт бар ошо ичинде бар. Аппараттын эч кандай зыяны жок, просто туура колдонуш керек. Зыяны деле жок, кайра жакшы. Уйлар да башка жаныбарларга окшоп сейилдөөнү жакшы көрүшөт. Эгерде таптакыр сыртка чыгарбай камай берсе, бири-бирин сүзгүлөп бук болуп кетет. А эң негизгиси таза аба боюнча уйлардын саламаттыгы жакшы болбойт. Маектешим бул маселелерди көз жаздымда калтырбайт. Уйлар үчүн прогулка абдан эле маанилүү. Бир күндө уй жок дегенде 2 километр басыш керек. Басканын өзүнө да массаж, желине да массаж болот. Тамак сиңирүүсү да жакшы болот. Жеген жакшы. Уйлар башка жандыктарга караганда өтө боорукер келет дейт Каныбек Базаркулов. Кокустан бир уй союлуп жаткандыгын башкасы көрө турган болсо, кадимки адамдарча үн чыгарып, өкүрүп, айланчыктап кетпейт дейт. Эми уйларды илгертен эле уй боор деп айтып келип атышпайбы макалдап. Уйлар эми бири-биринин канын көргөндө уй боор болуп барып мөөрөп, кадимкидей эле өкүрүшөт, кетпейт айдаса да. Ушундай бир коркунучтуу эмелери да болуп кетиши мүмкүн. Уйлардын өзүнүн эмеси бар да. Мөөрөп канды көргөндө ушундай болушат уйлар. Уйлардын бир гана эти, сүтү, териси эмес, кыгы да жер семиртүүдө кеңири колдонулат. Мындан сырткары көң жасалып, кышкысын үй жылытууда да чоң роль ойнойт. Эми бул уйдун кыгын айтып кетсек, бул уйдун бүт эле эмесинин баары, пайдасынын баары эле бизге жакшы. Ушу кыгын болсо мындай чаап көң кылып, мондайдан жийип коебуз. Кышкысын малчылар болсо үйгө жагып, от жагып, кемеге жайып, тамак жасап, ошондо колдонушат кыгында. Уйдун баардык нерсеси пайдалуу. Бир пайда жок да. Баардык нерсеси пайдасы жакшы. Учурда бул жайда 3-4 адам эмгектенет. Бардыгынын үй бүлө, бала чакасы бар. Алардын ичкен ашы жана жаткан жери бекер. Ай сайын эмгек акылары берилип турат. Азыркы убакытта 4 жумушчум бар. Саанчым, мал кайтаргычым бар. Уйларды карагандар бар. Семейныйга 15 000 төлөнөт. Андан кийин тышкары продукцию, жаткан жери, условиясы баары бар. Каныбек Базаркулов мындан сырткары жылкы багып, дал ушул сүт азыктарын ичип, ден соолугун чыңайм деген жарандарга жайлоо коттедждерин куруп койгон. Анда 5 мал бээнин сүтү берилип, жатаканасы да каралган. Эми бул жердин шарттары аябай эле жакшы. Таза аба, суунун жээги, коттеджде баардык условиялары бар. 5 мал сүт ичсе болот. Уйдун быштагы, уйдун сүтү, баардык молочныйдын түрү бар бул жерде. Эс алганга жакшы аябай. Баасы да арзан, келген клиенттердин баары көңүлдүү кетишет. Кайра келип бат-баттан өзүбүздүн клиенттер бар, келип эс алып кетип турушат. Эми бир кишиге баласы сүт ичкени ичинде баардык шарттары менен, жатаканасы менен, тамагы менен 400 сомдон таңдан кечке чейин эс алышат. Бернайдан чыгып прогулка кылышса болот. Ар кандай эмелерди, оюн зоокторду кылышса болот. Эс алганга шарты аябай жакшы. Баарыбыз өзүбүз уюштуруп карап эметип турабыз, көңүлүм буруп. Суу жээк менен басып эс алып турушса болот. Кечкисин прогулка кылып турушса болот, ошондой. Бээнин сүтү эми бул кандай айтсак, 1000ден бири деп койсо болот дарынын. Бээнин сүтү аябай жакшы, көбү эс алып атышат, келип ички организмдерин тазалап кетип турушат.
Келечекте дал ушул чакан чарбасын кеңейтүүнү, жайлоо коттедждерин куруп, тоо туризмин жогорулатууну пландап жаткан кези. Азаматыбыз айыл аймактарында жарандарды жумуш менен камсыз кылуу менен биргеле жаратылыштын койнунда эс алууну каалагандарга мыкты мүмкүнчүлүк түзүүнү көздөйт. Келечекте эми дагы ушундай жерлерге, жакшы жерлерге коттедждерди салып, эс алуучуларды чакырып, пландар көп, келечекте алдыда пландар. Ал эми асыл тукум малдарды жайылтуу азаматыбыздын алдыңкы пландарынын бири.